Ысык көлдө апасы кызын сурабай үйдөн чыгып кеткени үчүн сабап өлтүргөн. Ак Суу райондук соту Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин ден атайлап оор залал келтирүү боюнча айыпталган аялды күнөөлүү деп тапты. Бул тууралуу соттун өкүмүндө көрсөтүлгөн. Соттолуучу 7,5 жылга эркинен ажыратылды. Бирок сот аны кичүү баласы 14 жашка чыкканга чейин аткарууну токтотуу чечимин чыгарган. Тергөөнүн жыйынтыгына ылайык апасы жашы жете элек кызын сабап өлтүргөн. Ал кызды үйдөн уруксатсыз чыгып кеткени үчүн сабаган деп айтылат маалыматта. Кыз ооруканада каза болгон. Сотто айыпталуучу күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алды. Анын айтымында кызы үйдөн чыгып кеткен. Сыртта күн суук болгон. Баланын жеңил кийингенине ачууланган апасы аны издеп баштаган. Ал арада кызды дүкөнгө бара жатканын көргөн. Кызды кууп жетип үйдүн короосуна киргенде кызды катуу сабап салган. Эртеси аял кыздын тамак жебей, ичпей, көгөрүп жатканын байкап, ооруканага алып кеткен. Кызды ооруканага алып келгени менен бирок эсине келген эмес. Реанимацияда көз ачпай каза болгон деп айтылат соттун өкүмүндө.